Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Экс-президенттердин жолугушуусу Дубайда өткөнүн мурдагы депутат айтып чыкты. Жогорку кеңештин экс-депутаты Рыскелди Момбеков Кыргызстандын экс-президенттеринин жолугушуусу Дубайда өткөнүн билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазды. Ал мурунку президенттердин кемеси кимге каршы чыкканы жакында белгилүү болорун жазды. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин экс-депутат жогорудагы билдирүүсүн өчүрүп койгон. Белгилей кетсек, кече 18 февралда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын бардык мурдагы президенттеринин жолугушуусу болгонун билдирген. Ага Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков катышканы. Жолугушуу белгилүү себептерден улам нейтралдуу жерде өткөнү кабарланган. Булак Супер Кежи. Сооронбай Жээнбеков бүгүн Дубайдан кайтып учуп келди. 2020 парламенттик шайлоонун жыйынтыгы наразычылык жаратып, анын жүрүшүндөгү окуялардан улам бийликтен кеткен Сооронбай Жээнбеков бүгүн 19 февралда Дубайдан Бишкекке кайтып учуп келди. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине аталган катта менен кошо учуп келген жүргүнчүлөрдүн бири билдирди. Кече 18 февралда президент Садыр Жапаров мурдагы президенттердин башын бириктирип, бир столго чогултканын жарыялады. Мамлекет башчысынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев мурдагы президенттердин жолугушуусу нейтралдуу жерде өткөнүн кабарлаган. Булак Сереп Кежи. 1 марттан тартып көзөмөл кассалык машиналардын эски моделдерин колдонууга тыюу салынат. Кыргызстанда 28 февралда фискалдык модуль менен иштөө функциясы жок көзөмөл кассалык машиналарды колдонуу мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Буга чейин көзөмөл кассалык машиналардын жаңы модельдерине өтүү мөөнөтү 1 мартка чейин узартылган болчу. Бул ишкерлерге көмөк көрсөтүү максатында жасалган. 1 марттан тартып бардык көзөмөл кассалык машиналардын фискалдык модуль менен иштеши керек. Ал эми белгиленген техникалык талаптарга жооп бербегендер эски үлгүлөр мажбурлоо тартибинде өчүрүлөт деп айтылат маалыматта. Көзөмөл кассалык машиналарды колдонуудан чыгарылса, кассалык чек берүү аркылуу калк менен акчалай эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берилбейт. Бул кийин административдик жоопкерчиликке алып келиши мүмкүн. Салык кызматы соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иш жүргүзгөн жана көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттүү болгон ишкерлерди көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин колдонуудагы көзөмөл кассалык машиналарды модернизациялоого же жаңылоого чакырат. Ал үчүн операторлордун тейлөө борборлоруна жана техникалык тейлөө борборлоруна кайрылуу зарыл. Булак Супер Кежи. Германияда орустардын 5,3 миллиард еврону түзгөн активдери тоңдурулду. Германиянын финансы министрлигинин маалыматына караганда, мындай тоңдурулган каражаттарга жеке жана юридикалык жактардын эсебиндеги эле акчалар кирбестен Россиянын Борбордук банкынын эсептери кошо тоңдурулду. Бул иш-чара Евро биримдик тарабынан Россияга киргизилген санкциялардын алкагында жүрүп жатат. Украинада согуш башталгандан бери жалпы тоңдурулган россиялыктардын активдери 5,32 миллиард долларды түздү. Бул каражаттардын ичинде россиялык олигархтардын да сакталган акчалары бар, бирок алар ачык айтылган жок. Германия финансы министрлигинин алдында түзүлгөн санкцияларды аткаруу боюнча башкы башкармалык жигердүү иштеп баштады. Азырынча курамы 36 адамдан турган башкармалыкта кошумча жумушчу орундары кеңейип, жаңы адистер жумушка тартылышы күтүлүүдө. Активдердин идентификациясы сыяктуу приоритеттүү тармактарды камтыган структураларда түзүлүшү мүмкүн. Өткөн жылдын декабрында кабыл алынган Германиянын санкцияларды аткаруу жөнүндө мыйзамынын алкагында тоңдурулган активдердин реестри түзүлүш керек эле, бирок ал кечеңдеп жатат. Булак Назар Ньюс Кежи. Орусия. Гряникова конушун көзөмөлгө алдык. Орусиянын коргоо министрлиги Орус армиясынын Харьков облусундагы Горникова конушун көзөмөлгө алганын билдирди. Министрликтин басма сөз катчысы Игорь Коношенков Орус армиясынын Орус-Украина согушундагы аракеттери тууралуу билдирүү жасады.
Орус армиясынын Украинадагы согушун улантканын белгилеген Коношенков Купянск багытындагы Россиянын батыш күчтөрү тобу аскерлердин чабуулдарынын натыйжасында Харьков облусундагы Гряникова калктуу пункту толук бошотулду деди. Ар башка аймактарда 400-гө жакын украиналык аскердин таасирсиз абалга келтирилгенин билдирген Коношенков. Украина армиясына таандык 11 учкучсуз учуч аппарат жана Америкада жасалган көп стволдуу 3 ракета аткыч Химарс ракетасынын орус коргонуу системалары тарабынан аткыланганын айтты. Катчы Коношенков учурда Украинага таандык 385 учак, 210 учак, 3172 учкучсуз учуч аппарат, 404 абадан коргонуу ракеталык комплекси, 7915 танк жана бронетехника, 1028 көп стволдуу ракета аткыч, 4133 гаубица жана миномет, 8440 атайын аскерди куна жок кылынды деди. Булак Назар Ньюс KG. G7 Мюнхен Россияга болгон санкцияларды күчөтүүгө макулдашты. Украинада согуш башталгандан бери 361 күн болду. Россия бомбалоосун улантып жатат. Украина коргонуу позициясында Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 16 миллион адам үй жайын таштап качкын болуп жүрүшөт. Кытай мамлекети эки өлкөнүн ортосундагы кырдаалды жөнгө салат эле деген пикирлер Мюнхен конференциясында айтылып, бирок мындай миссияны аткарууга Кытай тараптын каалоосу болбой тургандыгын Мюнхен конференциясынын коопсуздук кызматынын мурунку башчысы Волфганг Ишингер айтып өттү. Украина президенти Владимир Зеленскийдин дагы кошумча аскер техникаларын алуу мүмкүн болушунча кечиктирилбестен чечилиши керектигин айтып тынчсызданды. Европа комиссиясынын коопсуздук боюнча төрайымы Урсула фон дер Лайен Украинага берилчү жардамдарды ар ким өз-өзүнчө бербестен чогулуп берүү максатка ылайык болорун билдирди. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Украина сураган кассеталык жана фосфордук бомбаларды берүүдөн баш тарткандыктарын жана берилбегендигин айтты. Ресурс агенттиги Эстониядан алынган маалыматка таянып, Украина күнүнө 2000ден 7000ге чейин снаряд атып жатса, Россия күнүнө 20 миңден 60 миңге чейин снаряд атып жаткандыгын билдирди. Булак Назар Ньюс KG.